китеби өзү эле 700 болду. Мен чамам жетти. Бирине жесе бирине жетпей өтөн. 5-6 балалар кантет бул убакта. Окуу жылы эми гана башталууда. Бирок ата-энелер балдарына китеп жетпей жаткандыктарын айтып, 2 күндөн бери нааразычылыктарын билдиришүүдө. Мындан улам Кактус редакциясы Ош базарына келип, чындыгында эле китеп тартыштуу болуп жатабы билип көрүүнү чечти. Биринчи класска бергенбиз кызыбызды. Мына ар бири математикасы 350дөн, китеби өзү эле 700 болду. Тетраты 350дөн. 200 сомдон 400 сом болду мына математика. Ар бир китеби ушунда 350дөн 400дөн болду. Мына мен биринчи класска берген кызымдын китеби эле 2,5 миң болду. Мына тыш-пыштары менен ошо 2,5 миң сом акча болуп калды. Карандаш, ручкалары менен. Аябай кымбатчылык, жашоо аябай кыйын, татаал болуп калды. Ар бир балага 2,5 миңден китеп алып бергенде бизге мисалы 5 баласы барлар бар да, кандай 5 балага тетрат китеп, булардын кийими, и то тамак аш баары кымбат. Ошону бирке өкмөт караса жакшы болот эле. Канча сомдон сатып алдыңыз? Кайсыл канча? Адай жок. Канча багаңыз? Рабочий тетрат. Рабочий тетрадь деген эмне деген? Рабочий тетрадь деген эмнеге сакталат? Жөн эле тетрат. 1-класска, 3-класска, 7-класска китеп таппай атабыз. Мектепте китеп жок. Азыр келсем экеле китеп бар экен. Айтып атат өздөрү, ушул китеп жок, ушул китепти алып бергиле деп атат. Биз ошол китепти алып бериш үчүн бизде каражатыбыз жок да, мисалычы. Бир китеп, мисалы азыр 1-2 деген китептер 700 сом. Мен чамам жетти. Мисалы мен алганга чамам жетпейт да ошол китептердичи. Бизге эми ушу мамлекет тараптан жакшылап жардам берсе бизге жакшы болот. Бизге ошол карапайым мээлерге, мен өзү 4 бала окутам. Кичинен 1-класска барды, чоңум 7-класс. Ошо биякта бар китептер мектепте жок. Мектепте бар китептер биякта жок болуп атат да азырчы. Көптөгөн ата-энелер корккондугу үчүн гана комментарий берүүдөн баш тартышууда. Короче, 5 китепти 1100 сатып алдым. Канчанчы класс? 1 класста. Канча алабыз? Не берем алдым? Канча китеп жетпей экен? Канча китеп жетпейт. Китептерибиз бирине жесе бирине жетпей өтөн толугу эле алып коеюн деп алдым. Бир балаңызга канча китеп? 5-6дан жетпей атат. Канча балаңызга? 5 балам бар. Жалпы канча китеп алдыңыз? Азыр кийин бир эле балам алып кетти, мен дагы келип алып кетем. Мен 4 жылдан бери сатып алам китепти. Бир китеп да жетпейт. Пригород орто мектебинде окуйт. Ошондон да эчтеке китеп албайм. Жылда сатып алам 4 балама. Еще да аны келгенсип тетрадка акча сурайт, тиги акча сурайт, буга акча сурайт, мектеп такыр акча сурай берет. Мен ошол аркылуу мен мисалы үчүн бере албайм деп айтам. Эчтеке деп, эч жардамы жок. Эмне дейин? Бир балага мен ар бирине 10 китеп алатам азыр. 10 китеп алганда эле мен 30 миң сомго китеп алатам. Ар бири 550 экен, 450 экен, ар кандай экен да. Кээ 600 сом болот экен, 650 болот экен. Болгон китептин баарын алыш керек болду. Аны берсе бала билим ала албайт экен. Эчтеке жок китеп. Бир балалуулар биз болтур сатып алып атабыз. Ошондо да 4 миң 5 миңге чыгып кетет ата. 5-6 балалар кантет бул убакта. Математикасын сатып алдык, мекен таануусын сатып алдык. Анан калган китептерди мектептен берди. Кыргыз тилин берди, мекен таануусун, музыкасын берди, көркөм өнөрдү. Эми жогун сатып алганга туура келип атат да. Анан өтө кымбаттап азыр монополия болуп кетиптир да. Мындай дептер андан сырткары рабочий тетрадь деген бар экен. Математикага рабочий тетрадь өзүнчө, мындай дептер өзүнчө. Орус тилге рабочий тетрадь өзүнчө, мындай дептер өзүнчө. Мекен таануу өзүнчө, мындай дептер өзүнчө. Эми аны кимге пайда келип атат билбейм да. Эми бул просто ата-энени кыйноо болуп атат. Биз илгери өзүбүз окуганда рабочий тетрадь жок эле үйрөнгөнбүз да. Чынбы? Анан бул монополия да, именно автордукун алгыла дейт экен, башка жарабайт экен. Мисалы үчүн аргыстыкын алган, моррондукун алган, ошону издеп темсилеп мына кырылышып жүрүшү. Илгери бир алифбе болчу, ошону менен окучубуз. Эч кимибиз өлгөн жокпуз. Высшее образование, тил баарыбыз эле үйрөнүп чыктык. Ошону караштырсаңар эң жакшы болмок.